Так. Андан кийин чысыны басып көрөлү. Соты деп турат экен. Так. Мынакей. Өзүңүздөргө ылайыктап алсаңыздар болот. Бул жактан длительность деп турат. Муунсун да өзгөртүп койсоңор болот. Мисалы 2 секундада эметет экен. Мисалы батыраак кылып койсоңуздар болот. 1 мисалы 75 же болбосо 1 эмеде көрөлү. Так, эми ушуну ачып көрөлү. Секущего. Уже мынакей батыраак кылды. Эгерде шашпай кылгыңыз келсе, мисалы кайрадан переходко кирели. Биринчи страницаны кандай болду? Так. Минутасын длительности дагы азайтып койсо, че сиздерге билиниш үчүн мынакей 2 эле кылып көрөйүн. И бул жактан көрөлү. Просмотр кылалы. Мынакей. Шашпай ачылды. Так, андан кийин анимация бөлүмү. Эң негизги бөлүм ушул жерде. Бул жактан ар бирөөнө анимация кошсоңуздар болот. Мисалы, саламатсыңар урматтуу досторго анимация. Өзүн эле басасыздар. И бул жактан караңыздар. Добавить анимацию деп турат. Ошону басасыздар. Эгерде жашылдарды тандай турган болсоңуздар, анда бул башында пайда болот деген сөз. Эгерде сарыны тандай турган болсоңуздар, ал ар бир слайдда эчтеке пайда болбой эле сразу мисалы кыймылдап турат деген сөз да. Кызылды тандай турган болсоңуздар, бул жактан өчүп калат деген сөз. Давайте бул жактан мен биринчи жашылдан баштап көргөзөйүн. Эң жакшысы бул жактан масштабирование. Мынакей. Слайд башталганда, азыр слайдты көргөзөйүн. Мынакей. Сначала деп баштайлы. Так. Бул болду. Баса турган болсом, саламатсыңар урматтуу достор болду. Так, завершить показ слайдов кылалы дагы. Бул жакка чыгалы кайра. Слайдты кайрадан кошолу. Анимация. Азыр мен масштабированияны кошкон болчумун. Эми башкасын кошуп көрөйүн. Мисалы, пульсация. Пульсация. Эми кайра слайдты көрөлү. Сначала кылайын. Мынакей. И дайыр жолу шылчок кыла турган болсом, саламатсыздар урматтуу достор. Кыймылдап койду башкача айтканда. Эми ушуну эле кайрадан башка эме алалы, анимация алалы. Бул жактан мисалы часовая деп турат. Часовая стрелка. То есть азыр мен слайдты ача турган болсом, слайдты ачам, сначаланы басам. Мынакей мышканын сол жагын басып атам, кийинкиге өтүш үчүн баса турган болсо, мынакей уже жок болуп кетти. Наортунан жок болуп жатат. Эми ар бирөөнө слайд кошолу. Давайте бул бардыгын көп учурда биз пайда кылабыз наортунан. Слайд шоуну басабыз. То есть анимацияны басабыз. Бул жактан мынакей масштабирование болсун, бул пайда болсун. Так, бул болсо мындай менен пайда болсун. Так, линиялар мейли ордунда эле, башында эле, ачканда эле тура берсин. Так, тик бурчтукту мисалы кандай кылсак болот? Вращение кылып коелу. Ушунда айланып пайда болсун. Так. Буну болсо панорама кылып коелу. И муну болсо вылет кылып коелу. Эми байкап көрөлү. Слайд шоуну басабыз. Сначала кылалы. Так, мындай болду. Баса турган болсом, саламатсыздар урматтуу достор. Так, тик бурчтук пайда болду. Астында тик бурчтук айланып пайда болду. Буякта формуласы, бул жакта экинчи формула. Эми эгерде порядканы башкача айтканда иретин өзгөрткүңүз келсеңиздер, анимацияны эле басасыздар. Область анимация. Азыр бизде эң биринчи мынакей биринчи деп жазылып турат. Саламатсыздар урматтуу достор пайда болот экен. Экинчи тик бурчтук мына четтеринде турат. Мына үчүнчү тик бурчтук деген сөз. Так, төртүнчү бул, бешинчи бул. Азыр формуланы карай турган болсок, наортан бул биринчи чыгыш керек болчу деп коелу. Экөөнү орун алмаштырып койсок болот. Үстүнөн эле мынакей кармайсыздар дагы, мынакей мындай стрелка чыгат, өйдө эле көтөрүп коесуздар. Көтөрүп койсоңуздар мынакей төртүнчү үстүнө келди. Азыр төртүнчү бул чыгат. Давайте саламатсыңар урматтуу достордон кийин тик бурчтук деген сөз чыксын. Тик бурчтук бизде үчүнчү болуп турат.
аны болсо экинчиге өткөзөлү. Эми текшерип көрөлү. Slideshow сначала кылалы. Так, мындай кылалы. Бул анан бул пайда болду. Эми 2ден чогуу кандай кылып пайда кылабыз? Бизде эң биринчи 0 деп коет да. 0 деген сөз бул фондун пайда болушу. Фон биринчи кетип атат. Андан кийин фондон кийин фон трешина болуп кетип атат да. Андан кийин бизде текст кетип атат. Саламатсыздар, урматтуу достор. Давайте азыр текст менен жана фон бирдей чыксын үчүн мындай кылабыз мынакей. Өзүнө келтиребиз текстке. Мышканын оң жагын басабыз. Запускать вместе с предыдущим деп турат. Ошону басабыз. Азыр экөө чогуу 1 кетет. Давайте сначала кылалы кайрадан. Мынакей бул пайда болду. Мынакей дароо мен эчтеке баскан жокмун бул жактан мышканын сол жагын. Уже саламатсыңар урматтуу достор деген сөз пайда болду. Дагы баса турган болсом тик пуштук деген сөз пайда болду. Дагы баса турган болсом тик пуштук. Бастым, мынакей кетип баратат. Так, мышканын оң жагын басайын, дагы настройка кылалы. Эми тик пуштук жана тик пуштук деген сөз экөө 1 пайда болсун деп коелу. Экинчи менен биринчи. То есть азыр экинчини алабыз дагы. Экинчибиз болсо тик пуштук деген фигура турат. Ошол менен бул жазуу 1 пайда болсун. 1 деген эме менен пайда болсун. Так. Экинчиге келтиребиз дагы мынакей мышканын оң жагын басабыз. Запускать вместе с предыдущим. Мынакей экөөнүн ортосунда аралык жок болуп калды. То есть мен басканда эле тигилер пайда болуп атат. Так. Ортосунда мынакей аралык жок. Азыр мен прямоугольникти баса тура, то есть прямоугольник чыгармайын эле дароо бул да чыгат. Так, сначала кылалы. Мынакей бул пайда болду. Азыр дароо сөз пайда болот. Мен эчтеке баса элекмин. Баса тик пуштугубуз бул жакта экен деп туруп мышканы ушул жака басыштын кажети жок. Дароо эле каалаган жерде эле баса беребиз. Бул көп кетирген ошибкаларда кээ бирөө ушул жерде болчу сүрөтүм деп туруп ушул жерде басышат. Жок, каалаган жерде экрандын каалаган жеринен эле мышканын сол жагын баса беребиз. Мынакей бастым. Мынакей экөө 1 пайда болуп атат. Так, мындай кылдым. Бул кетип атат. Эми давайте формула менен 2 формула 1 чыксын. 3 менен 2 1 чыксын. Ошондо 3-чүгө келтирем дагы мышканын эмесин басам дагы запускать вместе с предыдущим. Болду. Эми басайын кайрадан. Мынакей мындай болду. Пайда болду. И мындай болду. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми мындай кылалы. Экинчи слайдка болсо кичине оорураак кылалы. Бул жактан мынакей татаал кылып жасайлы бул жагына. Мисалы мугалим пайда болсун. Мугалим менен окуучу 1 пайда болсун. Андан кийин бул жакта чычкандагы чогуу пайда болсун. Үчөөнү тең чогуу 1 чыккандай кылалы. Ал үчүн бардыгын тең белгилеп алсак деле болот. Же болбосо ар биринде бирден кошуп чыкса болот. Анимацияны басабыз. Буга алайын мен масштабирование. Буга болсо тоже масштабирование кылайын. Буга болсо тоже масштабирование. Ошондо мынакей биринчиси фон пайда болот, 0 фон. Андан кийин биринчи мынакей бул окуучу пайда болот, экинчи мугалим, үчүнчү бул пайда болот. Эми бардыгын тең бирдей пайда болгондой кылалы. Муну болсо вместе с предыдущим кылалы, муну да вместе с предыдущим, муну да вместе с предыдущим. 0 болуп калды, бул фон менен чогуу чыгат деген сөз. Эми карап көрөлү. Slideshow с текущего кылалы. Так. Мындай болду. И мынакей. Дароо буллардагы сүрөттөр менен чогуу пайда болду. Эми 2ден анимация кантип кошобуз? Мисалы, мугалим пайда болду. Андан кийин 3 тең пайда болду, то есть 3 тең пайда болду. Андан ушул жерден экөө жок болуп кетиш керек болуп атат. Мисалы, мугалим менен бул экөө жок болуп кетет, бул бийлеген боюнча калып калсын. Мисалы, муну басабыз. Анимацияны басабыз. Андан кийин караңыздар, бул жактан слайд алып алсаңыздар, анда кошулбайт. Добавить анимацию деп жазылып турат. Ошону басасыздар. И бул жакта мынакей жок болуп кете турган бизде мынакей кызылдар болчу. Кызылдардан мисалы масштабирование. Азыр